Ысык көл облусунун Каракол шаарына келип, ашланфу жебей кетүүгө болбойт. Анткени бул шаардагы кайсы тамактануучу жайга кирбей, аталган тамакты көрөсүң. Ашланфу Караколдун бренди деп айтууга дагы болот. Бул жер Каракол шаарынын базары. Ашланфу жегени эл эң эле көп келген жер. Кыштын күнүндө деле муздак тамакты жегендердин саны азайбаганын көрүп, Каракол ашланфусун даамдап көрбөгөн адам таң калышы мүмкүн. Негизи Караколдук өзгөчө деп айтышат го, чынын эле өзгөчө. Караколдун бүт жерине барып жеп көрсөңөр, баары бирдей, баары дамдуу да. Бишкектикине барып жеп көрсөңөр андай эмес. Бияқта арзан, дамдуураак болуп калат да. 10 сомдон жейсиз. Пирожки менен студент эмес. Школьниктер жешет көбүнчө. Базардагы ашланфу антисанитардык абалда жасалганы көрүнүп турат. Бирок бул жерде тамак жасаган Азия эженин айтымында алардын санитардык китепчеси бар жана тазалыкты келип текшерип турушат. Тазалык жагында кандай карагансыздар? Мисалы, жолдо адамдар өтүп атат. Не знаю, у нас открыто. У нас открытое место же. Да. У нас санкт-петербургская есть, конечно. Чисто делаем, аккуратно. Да, текшерит туршат. Каждый год текшерит бізде. Обязательно. Да, жыл сайын текшерит. Анализ алып келет бізден. Караколдун белгилүү ашланфусу дал ушул. Ош шаары өзүнүн самсысы менен белгилүү болсо, ал эми Каракол болсо, дал ушундай ашланфусу менен таанымал. Жада калса, бул тамак шаардын визиттик картасына айланган десек да болот. Баасы дагы барына ылайыктуу болгону 20 сом экен. Азыр биз базарда, Каракол шаарынын базарында жасалган ашланфуну даамдап көрдүк. Ал эми шаар ичинде кадимки кафелерде кантип жасайт, ал да көрсөтүп беребиз. Ал эми бул кафеге көпчүлүк учурда шаарга келген туристтер киришет. Ошондуктан да кыргыз улутундагы тейлеген кызматкерлерди көрүүгө болбойт. Бул жерге да чет өлкөлүктөрдүн дээрлик бардыгы дал ушул таанымал ашланфуну жегени келишет. Старист Дилула Каракольский Шилабек 10 лет. Чувствую, Белуска. I am from Brussels, Европа. Муздак тамактын тамыры Дунган Кытай элдерине таандык. Кытай тилиндеги аталышы Лян Фэн. Кыргызстанга Дунган улутунун өкүлдөрү 18-кылымда алып келишкени маалым. Ашланфунун базардагы баасы 20 сом, ал эми окуучуларга 10 сомдон болсо, бул кафеде тамактын баасы 45 сомдон. Кытай тамагын бул жакта кыргызча даярдашат. Желе өңдөнгөн крахмалга кадимки камыр, жумуртка, эт жана жашылча чөп кошулат. Ошол камырды күнүкүсү свежий жазалат биздики. Анан муздак жерге коебуз, то что бета жылуураак болгондон кийин клиент келген сайын эле салып беребиз. Мына тарелкаларга салып, крахмалды кесип, салап беребиз. Ашланфу деген эле баары Каракольский ашланфу баары жакшы көрүшөт. Бул тамактын жасалыш жолу жөп жөнөкөй болсо да, чыныгы ашланфуну бир гана Караколдо жасашат деп айтышат. Жана бул шаарда аталган тамакты бардык жаш курактагылар жакшы көрүп жешет. Акмарал Айипова, Тынчтык Көлбаев, Гүлчора Казымкулов, Таң маанай программасы.